Толуп калганда көз эмес курсагы көрүнүп атат дейт. Өзүң барып алып бул тыйсаң да кызың да тарынабы, акчаң жок болсо. Эңгимен. Бегимай Бекбоевадан кечирим сурайбыз. Мага махабат, сүйүү, бакыт керек деп. Акча болсо ошонун баары болот. Кичинеде ошол. Мына өлүп кетейин. Карап туруңуз. Сиздин оюңуз боюнча сүйүү жокпу? Позитив жетишпей жатабы? Сонун жаңылык бар. Let's go! Билектерди таратат. Өзүңдүн билегиңди капкактын алдынан таап ал. Сени 500 велосипед, 1000 скейт жана 2000 шлем күтөт. 5000 топ. Акциянын толук шарты Let's go Check-it KG сайтында. Кыргыз шоу бизнесине бир өзгөчө ордун ээлеген мырзалардын бири. Красавчик кийинген дагы өзгөчө мындай бир креативдүү кийинет. Дайыр Исмадияров бүгүн бизде конокто. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Кош келдиңиз. Келип калдык. Кандайсыз? Сиз менен бир өзгөчө учаш керек экен негизи. Мынтип, мындай кыла. Будук иште. Дайыр мырза, мыкты чарма. Бул чарманын жаңылышына мен оюмча чыкканына бир 2-3 жыл болуп калса керек. 2-3 жыл болуп калды. Ал жакта арыгыраак экенсиз. Азыр толуп. Ушул себептен Инстаграмда көпчүлүк мен негизи эле айткан, мен тарапка айткан критикага кулак төшө угам да. Семирип кеттиң, көзүң жымшып ачылбай калды дегенден улам жакындан баштап залга бара баштадым. Көзүңүз ачылабы ошондо? Мен көзүм ачылганын өзүмдө эле көрө элекмин. Эми карап туруңуз. Мага да комментарий Мен жилме тийсең көзүм кандай ачылар экен көрөсүң. Жок, карап туруңуз. Комментарий мага да жазышат. Сенин көзүң жымшык депчи. Биз окшоштурбайбызбы анда. Сенин көзүң жымшык болсо, меники ачылбайт да, карабайсыңбы? Сиз боюнча анализ кылып чыктык. Көпчүлүк комментарийлерде ушу сиздин балаңыз боюнча сурайт экен да. Учурда балаңыз менен мамилеңиз кандай, барып турасызбы дегендер бар экен. Качан кол алышкансыз? Ачык сүйлөшөлү эми. Мен ага чейин, сизге чейин кыздарга айткам, жеке жашоом жөнүндө суроолорго жооп бербейм. Именно редакторлорго айтып сүйлөшкөм. Макул, мага жооп бересизби? Түз эфирде жооп бербейм. Түз эфирде жооп бербейсиз. Бул темага жооп бербейсиз. Макул. Инстаграм баракчасына Бегимай Бекбоева сүрөт киргизген экен. Астында комментарийдин бардыгы ушу боюнча сиздерди бири-бириңиздерди жакшы көрөт, экөө бири-бирин сүйлөшөт деген кептер айтылат экен. Бул эч нерсе байланыштырбайт экөөбүздү. Экөөбүз ага карындаш катары эле. Мисалы үчүн Бегимай чын-чынына келгенде аябай кыйналып турган мезгилдерде так эле жардам бердим. Бул мактангандык эмес, ошондон уламбы мени агасы катары аябай жакшы көрүп калган. Анан бир туугандык эле отношениядабыз. То есть сурай турган нерселер болсо, сахна тууралуу, творчество тууралуу, жосум жеке жашоо тууралуу суроолор болсо, ошолорго жооп берип коем. Колдон келген жардам берип коем. Болду, ошол гана. Эмне үчүн андай элдер ошону жазышат? Балким алар бир жерден көрүп калган сиздерди. Же Жок, сүрөткө түшүп койгон үчүн эле. сүрөткө түшүп койгон үчүн эле болуш керек, билбейм. Байланыш жок. Байланыш жок. Жок деп атпайм. Же мен атаң унчукпай турдум да. Эмоцияны көрөйүн депчи. Мынакей. Экөөнүн бирөөсүн аламбы? Ооба. Алыңыз. Чекеңизге коесуз. Туура эле койдум. Ооба. Тура эле коюңуз. Эми сурай бериңиз, мен киммин деңиз. Мен адаммынбы? Сиз эки мааниде түшүндүрөт да. Сиз биринчиден адам да болуп кетесиз, экинчиден адамдын бир мүчөсү болуп кетесиз да. Тура түшүндүрдүмбү? Чыпалак баатырмынбы? Чыпалак баатыр тура. Эмнеден улам билдиңиз? Эми сен досконально эле айтып койдуң. Адамдын аты деп а? Макул. Аз кийинкисин.
Мен киммин? Билбейм, сен окуба. Көргөн жокмун. Мен киммин? Билбейм. Суроо бер да. Мен адаммынбы? Адам сыяктуусун. Адам сыяктуумун, а? Может, адам эмессиң, мен каяктан билем. Мен Жок, мен адам жануармын. эмессиң. Жануармын. Жануардан эмессиң. Мен курт кумурска. Жок, сен персонажсың. Кинодонбу бул? Мен актёрмун. Мен актрисамын. Ошо сыяктуу. Ошол сыяктуу. Мен анда мен киммин анда? Мен дүйнө жүзүнө белгилүүмүн. Анчалык эмес. Анчалык эмес. Кыргызстан ичинде. Да. Бул адам. Адамбы же адам эмеспи? Адам эмес деп койдум. Адам эмесби? Бул адам эмеспи ошондо? Ырчы эмес. Актриса ошондо, Актриса. Актрисалар Асема бар. Актриса ким? Эме бар да. Жакын элек. Бул өзүн актриса элестетет бирок. Өзүн актриса элестетет. Бирок өзү актриса эмес. Сиз айы башым айландырсаңыз, токтой туруңуз. Мен ойлонойм. Айселе Кадырбекова. Өзүн актриса элестетет? Жок. Билбейм. Билбейсиз. Толгон Арзыкеева. Анда ким болушу мүмкүн актрисалардан? Сен бердиң уже бул суроону мага. Бул жөнүндө суроону. Бегимай Бекбоева. Эмнеге муну адам эмес деп койдуңуз? Менин көзүмчө бул экөөбүз урушканда адам сыяктуусу жок да. Барго бир туугандар урушкандачы. Кадимкидей урушасың го? Ошондой эле урушам да, ошондуктан. Жанан актриса деген таң алып кеттим да. Бул актриса болчу да илгери. Илгери. Өзүн актриса элестетет да. Тарсыткен бар тамаша эфир кызыктуу болсун деп эле эметтик. Бегимай Бекбоевадан кечирим сурайбыз. Кечирим. Мамлекетке чыгып иштеп. Кедей байга жетсем экен дейт, бай кудайга жетсем экен дейт. 1 миллионго жетсем дейсиң, миллиондон миллиардка жетсем деп. Ушул эле өмүрүң өтөп өткөн ошол. Азыр канча акчаңыз бар ошондо? Миллиардка жетеби? Жок, миллиардка жетсе, сеничи утум менен көрсөтүп коймокмун. Миллиард кайсы акча, понимаешь? Өзгөрүп кетмексиз ошондо. Миллиард элестетип атасыңбы? Миллион миң жакта эле калды. Миллиард. Жок, миллиард жакшы эле акча негизи. Көрдүң беле миллиардты? Вот, Кинодон көргөм. кинодон дагы живой миллиардты көргөн эмессиң да. Сиз көргөнсүз. Көргөн? Өзгөрдүңүзбү? Меники эмес да. Бирөөнүкүн көргөн. Эми суранда, эгерде сизде миллиард бар болсо, ошондо сиз эфирге келбейт болушуңуз. Лимузин менен келип, охрана менен келип, Каналга сатып алып коймокмун. Тарсыткен бар тамаша, Кудай ниетке жеткирсин. жакшы. Биздин Жакшы канал, ниет жарым ырыстап койду. биздин канал ушуна миллиард турабы? Мен миллиардтын баарын да сатып албайм да. Какой-то бир долясын сатып алам да. Тамаша, тамаша. Эми, Дайыр мырза, Сиз сатып аласыңар. аны эфирден сөйлөшөлү. Бизде азыр оюнубуз бар. Биз буга чейин Instagram баракчалардан сиз тууралуу маалыматтарды чогулттук. Бул комментарийлер деп айтсак болот да. Элдер комментарий берет да. Ал терс болушу мүмкүн, негатив болушу мүмкүн, жакшы жагы болушу мүмкүн. Биз жакшысына жаманды алдык. Сиздин максатыңыз бул комментарий ар кайсы тармактан чогултулган. Бул комментарий сизге тиешелүү же сизге тиешеси жокпу? Аныкташыңыз керек. Бул жактан интуиция керек окшойт, эң биринчиден. Биринчи комментарий. Кеттик. Өзү бир сонун мырза, мотурайган сүйкүмдүү, суп-сулуу, шайыр ичинде кири жок, ниети аппак, жигиттин келбетинен эле көрүнүп турат деген экен. Бул комментарий сизгеби же сизге эмеспи? Кандай ойлойсуз? Мен жакындарым ушинтип эле айтат. Бирок бул мага экен. Скорее всего, мени сүрөттөп турго, мен өзүм ушундай эле сезем, бирок өзүм мактагандан эле чыгаш дейт го. Албетте, бул сизге экен. Сизге экен. Ооба, сизге экен. Сиздин комментарийиңизден таптык муну. Кийинкиси. Ушул жигит эч жакпайт. Кечке эле кыйнала берет, ырдалбайт деген экен. Бул комментарий сизгеби же сизге эмеспи? Мындай комментарийлерде кездешет. Баягы телегейиң тегиз болсо дагы жыргап кетпейсиңби?
мындай эмелер комментарийлер да керек. Кичине асманга учуп зизде болуп баратканда жерге түшүрүп турат да. По-моему, мага эмес дегенсиз. Сизге эмес экен, чын. Сизге эмес экен. Бул Кыргызстандагы бир ырчыга келген экен, белгилүү ырчыга, бирок атын айтпай эле койголу. Кийинки комментарий. Өзү арык малында дейт. Жакшынакай эле. Азыр толуп калганда көз эмес курсагы көрүнүп атат дейт. Бул комментарий сизге же сизге эмеспи? Точно мага 100% мага. Курсак бар сизде. Анчалык эмес. Бирок көз көрүнбөй калды деген. Бул мен да. Бул сизге жазылган экен. Кийинки комментарий. Жаман бесит ушул дейт. Мени деп жазып турат. Жаман бесит ушул мени дептир. Бул негизи жаман сөз. Кыргызчага бесит дегенди которгондо Кыжалат. кыжалат эмес. Бес это шайтан да. Бес. Эми ооба, маанисине караганда ошондой. Сөздүн маанисине караганда. Анан мындай сөздөрдү негизи эле жазбай эле койгула демекчимин. Комментарий. Башка эле сөз жазгыла. Кыжалат болом көргөндө. Аллергия болом, кытышам, башка макопес болом де. Анан бесит деп тим эле орусчаны кыйын билген сөйчү. Бирок мындай сөздөр жазса ошол жашыларда кирип кетет ушундай адамдарга. Так что бул сүйүнүңүз, бул сизге эмес мага экен. эмес. Сизге эмес экен. 2016-2015 жылдары белгилүү ырчы Амир Аскаров сиз боюнча негативдүү айтылган экен да. Мен ошону чын айтайын, буга чейин көрбөптүрмүн бул маалыматты. Ушул интервьюга даярданып жатканда көрүп калдым да. Анан сиз боюнча ушундай бир негативдүү нерселерди айтты. Бул мындай ырчы, бул тигиндей ырчы, бул мындай тигиндей. Эмне үчүн? Эмнеден улам бул конфликт келип чыкты? Бул маалыматты сиз качан уктуңуз? Мен ошол кезде эле уккам. Мен маани берген эмесмин ал кезде. Себептен баягы иттер бизге үрөт го. Биз аларга жооп бербейбиз да. Таш менен уруп коесуң? Жок. Ит үрүп атса жооп бербейсиң, потому что түшүнбөйсүң да. Туурабы? Эгер ит эмне үчүн тилин түшүнүп эметип атсаң, сен деле түшүндүрмөксүң иткечи. Ошондой эле отношение кылып койгом да. Анан мына недавно мамилеңиздер кандай азыр? эч кандай. Амир Аскаровду көрбөйсүз? Мындай көргөн жерден салам түз. Мен эч ким менен конфликт түзгөн адам эмесмин, негизи элечи. Анан баягы эмнеге дайырды айттың деген суроого Амир айттыр, эмнеге анан ал популярный деп. Чын? Фактически болгон нерсе. Ошондо ал анан мына недавно кечирим сурап Инстаграмга кайра киргизди. Кудай кечирип аткан мен ким экем? Мен эч жериме зыян деле келтирген жок. Мен баягы адамдар ооруп турат экен, өзүнө келип турат экен. Баягы өз убагында кечирим сурап, баягы өзүнүн катасын сезген адамдарды мен наоборот сыйлайм. Мына мен кечирип койдум эле, жакында жаңырылар чыга баштады дейм да. Биз бул юморду ички юмор деп коет да, негизи түшүнгөндөр кол чабып коет да. Эми ошондо мага ошол эле темага кайрылганда, ошол жактан жазган экен да. Айтып атат. Бул ырчыларды, кээ бир ырчыларды кошкон экен арасына дагычы, сизден тышкары дагы. Бул ырчылар фунчоза деген экен да, бул ырчылар фунчоза катары көрүп. Эмне үчүн тамак менен салыштырды деген майни? Мен аны айтып атпайм, мен аны түшүнгөнгө деле. Мен мисалы үчүн фунчоза психологсуз. Мен фунчоза салатты аябай жакшы көрөм. Мен ага далалат кылып баягыны ойлонуп да койгон жокмун. Эмнеге анда? Кстати, мен үчүн ыр чыгарды. Бул да эмгек. Сиз үчүн ыр чыгарып берди кайра. Эмне деген ыр? Билбейм, эсимде жок. Дайыр. Дайыр деп башталат. Ассаламу алейкум, Дайыр. Ты меня не знаешь. Дедиги будеп. Önce реп ошол. На өлүп кетейин. Эми ошол эле элестет. Ырчы үчүн башка ырчы чыгармай сустат. Я легенда деген. Сиз үчүн акча бактылуу кылабы адамды? Сөз түрдө. Сөз түрдө. Анткени көпчүлүктөр айтат, акча бул адамды бактысыз кылып коет, акча негизи адамды бактылуу кылбайт деп. Көп жерде угат болушуңуз керек сиз деле. Сиздин оюңуз боюнча. Эми мени угуп тур. Акчасыз мен бактылуумун деген адамды көрдүң беле? Көргөн эмесмин да. Ошон үчүн айтып атам. Себептенде бир нерсени каалаш үчүн, бир нерсени ниетиңе, максатыңа, кыялыңа жетиш үчүн дагы эмне керек? Акча керек. Так что акча балким адамды бузуп коюшу мүмкүн. Бирок ошол эле акча адамды түздөп да коет. Так что мен ойлойм, акча керек.
мен жанагындай кишилерден эмесмин. Нет, акча эмес, мага махабат, сүйүү, бакыт керек деп. Акча болсо ошонун баары болот. Сүйүү жагынан. Эгер сен акчаң болсо, Сүйүү да болот. джип минип келсең, красавчик кийинсең, кызыңа 501 роза көтөрүп келсең, ошо кызың да эрип кетет чиркин. Сүйүнүп кучагыңа кучактайт. Анда карап туруңуз. Сиздин оюңуз боюнча сүйүү жокпу? Мен ошондой түшүнүп атам. Эми карап тур. Сен мен сүйөм деп эле өзүң барып алып былтыйсаң да кызың да тарынабы? Акчаң жок болсо. Жок дегенде бир гүл көтөрүп келбептир деп. Азыр элдер айтышы мүмкүн да, ой жок дегенде көчөдө гүлдү. Ал гүлдү азыркы кыздар признавать этпейт. Ошондой. Да, кол чабып коюш керек. Понимаешь? Азыр Сүйүүгө ишенесизби? Дайырдын оюн бар, акча келет. Сүйүүгө ишенесизби? Сүйүү барбы? Психологдордун көз карашы. Влюблённость бар. А канчага чейин созулат? Көпчүлүктөр айтат, сүйүү бул чексиз болот деп. Мен оюмду айтып эле Кошулбайм ага. Кошулбайсыз. Канчага чейин? Влюблённость деген бар. Ал ар түрдүү адамга ар түрдүү кезигет. Мисалы үчүн бир адамды жактырып калсаң 2-3 күнгө созулушу мүмкүн. Бирөөнү жактырып калсаң 3 айга, 1 жылга созулушу мүмкүн. Ар түрдүү да. Эми айтыңыз. Бирок энеге, ата энеге болгон сүйүү бул чексиз. Ооба, мен ошону айткым келди.